Каракол шаарындагы 31-42 шайлоо тилкесинде камылга күчүндө. Добуш берүүчүлөрдүн саны абдан көп болгондуктан дыккат даярдык керек. Имарат жогорку окуу жайдыкы болгондуктан жылуулук, өрткө каршы иштери буга чейин камсыздалган. Ошондой эле санитардык гигиеналык каражаттар дагы жетиштүү. Азыр буюрса даярдыкта жакшы эле. Биздин 1955 шайлоочуларыбыз бар. Алар өздөрүнүн фамилияларын кээде келип тактап кетип атышат. Мурунку шайлоого караганда бир аз өзгөрүүлөр бар. Формада жок анткени буюрса аппараттарыбыздын баары эле алынып келинди, баары эле толук, жакшы эле болуп атат. Облустук өкүлчүлүктөн билдиришкендей, буга чейинки текшерүүлөрдө айрым шайлоо тилкелери жылытылган эмес, шайлоо өткөрүүгө ылайыксыз болуп чыккан. Мындан сырткары кышкы чилде убагы болгондуктан имараттарды жылытууда өрт коопсуздугун алдын алуу иштерин жүргүзүү керек болчу. Кыш мезгилинде өтүп аткандыгына байланыштуу айрым участоктардан ошол шайлоо бери добушундагы баягы имараттар кичине суук болуп калган учурлар болуп атат. Ошо кошумча жылытуу жагында карап атабыз. Жалпысынан ушул областтык штаб тийиштүү иш-чараны өтүп, тапшырмалар берилип атат. Ак Суу району боюнча 41 добуш берүү тилкеси иш алып барганы турат. Мунун бирөө эң алыскы Эңилчек айылында жайгашкан. Бизге берилген маалыматтар боюнча Эңилчек айылында шайлоо боюнча маселе жаралбашы керек. Себеби керектүү каражаттардын баары камсыз болду. Ал эми район борбору Теплоключенко айылында болсо, бул жолку өнөктүктө айылда жаңы добуш берүү тилкеси ишке кирди. Себеби добуш берүүчүлөрдүн саны көп болуп, мурда иштеп келген тилкелерде мүчүлүштүктөр жаралып келген. Жалпы шайлоочулардын саны 8367 адам, Теплоключенко айыл өкмөтү боюнча. Анан бул участогубуздукы 1118 адам. Азыркы күндө мына участокты өзүңөр көргөндөй баардыгы даярдыгы 100% болуп турат, жылуулугу камсыздалган, генераторлор турат, жана референдум боюнча урнасы өзүнчө, президенттик шайлоо боюнча урна өзүнчө, тикке отчетторду берип атышат. Эске салсак, 10 январь күнү жалпы Ысык көлү булсу боюнча 248 добуш берүү тилкелери иш алып барып, 307 000 добуш берүүчү каттоого алынган. Эдил Мезисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү булсу.